Сенин канча кирешең болгон эмес, кирешеңди, чыгашаларыңды, ошол чөнтөгүңдү канчалык деңгээлде башкарганды билгениң сени бай кылат деген сөз бар. Бул менин жашоомдогу мотом. Аябай реалдуу, жакшы сөз. Канча акча тапсаң дагы ошол акчаңды башкарганды билбесең, финансылык планыңа, максатыңа жетүү аябай оор болот. Күнүнүн аягында кедей болуп отуруп калуу да мүмкүнчүлүгүң бар. Анан бүгүнкү чыгарылышта чөнтөгүбүзгө кантип ээ болобуз, чөнтөгүбүзгө ээ болуу менен бирге жашообузга кантип ээ болобуз деген максатта 2025-жылды бир жакшы бир маанай менен, жакшы бир адат менен баштайлы деп, бюджет жасоонун эң жөнөкөй, реалдуу, керек болсо дептерди ача калып жасаганга мүмкүнчүлүк түзө турган тепкичтерин түшүндүрүп берейин дедим. Мен өзүм акыркы 10 жылдан бери эл аралык финансы дүйнөсүндө иштейм. Жеке тажрыйбама таянып жана өзүмдүн жеке жашоомдо колдонгон бюджет жасоо методикама таянып, анан билгенимдин баарын ушул видеодо бөлүшүп айтып берейин дедим. Видеонун аягына чейин угасыз деген үмүттөмүн. Жөнөкөй адамдар эле эмес, чоң корпорациялар, чоң ишканалар, керек болсо мамлекеттердин дагы ишин жүргүзүп, кийинки жылга ошол боюнча керек болсо андан дагы жакшыраак абалда өтүп жашап кетүүсүнө негизги себеп, фундамент болуп бераткан бул финансын башкарганды билүү. Бир жылга, кийинки 2 жылга, 3 жылга, 5 жылга, 10 жылга прогноз жасап, бюджет жасап, канча кирешеси болот, канча чыгашасы болот деп анализ жасаганды билгени да. Бул чоң корпорациялар, мамлекеттик деңгээлдеги уюмдар, ошол эле мамлекет эле эмес, жеке жөнөкөй адамдардын жашоосуна да таасир бере турчу аябай бир жакшы бир адат да, жакшы бир нук деп айтсам болобу. Бюджет жасаганды билген, канча кирешем болуп атат, канча чыгашам бар, күндүн аягында чөнтөгүмдө канча сомум калып атат, менин кыялымдагы жашоомо ошол нерселер жетеби деп анализдеп, кандайдыр бир деңгээлде чөнтөгүн башкара алган адам жашоосун дагы башкара алат. Кааласак, каалабасак дагы акча биздин жашообузга маанилүү, керек болсо ичип аткан чайыбызды дагы, жеп аткан наныбызды дагы сатып алып атабыз. Акча мен үчүн маанилүү эмес деп айтайын десең деле акча аябай маанилүү. Жашоо сапатыңа, саякаттагың келсе, эң жөнөкөй эле бир нерсе сатып жегиң келсе да ошонун баары акча болуп атат. Билим алам десең да акча. Анан канчалык акчаңды башкарганды билсең, жашоо сапатыңды оңдоо мүмкүнчүлүгү аябай сонун болот да. Анан бюджет жасоого киришүү деген нерсени бир жакшы бир 6 тепкичке бөлүп койдум. Мына бюджет жасоо деп ойлосо эле бизде ушунчалык бир татаал бир чоң формулалар турган бир нерсе, бир чоң корпорациянын, мамлекеттин бюджети деп ойлоп көрөбүз, түшүнүп калабыз, бирок андай эмес. Бюджетти керек болсо жөнөкөй бир дептерге жасаса да болот. Менин мисалы үйдөн мамам, азыр ушул тапта кайненем бир дептерге канча кирешеси болуп атат, канча чыгашасы болуп атат, үйдө канча малы бар, канчасы тууду, канчасы тоого чыкты, канчасы тоого келди, малчыга канча бердик, дарысына канча бердик, ортосу кайсынысы өлүп калды дагы, анан канча чөп кетти, анан ортодо богун чыгарганга канча киши келди, канча берди мага деген сыяктуу киреше чыгашасын баардыгын анализдеп, анан айдын аягында, жылдын аягында бул жылы эмне кылыптырмын, мен жөн эле отуруп турмунбу, же бир аз киреше таптырмынбы, таппаптырмынбы деген анализ жасаганга мүмкүнчүлүгү болуп атат да. Анан мен киреше чыгашамды жазып жүргөн адам эмес болчумун. Анан биз жолдошум экөөбүз үйлөнгөндөн кийин чет өлкөдө жашачубуз, Стамбулда. Экөөбүздүн окуубуз бүткөндөн кийин ошол жерде карьерабызды улап иштеп атканбыз. Анан жаш үй бүлөлөр бюджет жасап, канча акчасы кирип атат, канча акчасы чыгып атат, акчаны өзгөчө чыгашыларды кантип коротуш керек, акчаны башкаруу стили үй бүлө катары кантип жасаш керек деген нерселерди билбесе, үй бүлөдөгү тынч, үй бүлөдөгү ынтымаксыз аба, үй бүлөдөгү уруш талаштарга дагы себепчи болот экен да. Себеби акча аябай, төшөк менен акча аябай адамдар үчүн өтө интимдик, жеке маселе. Ошону адамдар сүйлөшкүсү келбейт деп айтып коет. Анысыңары түгөлөрдүн ортосунда дагы ошол эки маселени да ачык бетке бетке айтып сүйлөшүп алуусу дагы аябай оор да. Анан сен каякта дароо намыстана кетебиз. Сен акчаң каякта, эмне кылдың, кантип короттуң деген суроолорду укканда аябай жаман болобуз. Мисалы күйөөдөн сурагандан ыңгайсыз болосуң, күйөөңө сурасаң күйөөң жооп бергенден ыңгайсыз болот да. Бирок качан экөөңөрдүн болгон кирешеңер, чыгашаларыңарды жазып коюп, анан ошо дептердин үстүнөн эле керек болсо бири-бириңер менен сүйлөшпөй, өзүңөр эле сандарды көрүп ала турган абалда бир жакшы бир бюджет жасоо, мындай чөнтөгүңөрдү башкаруу, бир ыкмаңар, демилгиңер, жашоо стилиңер деп айтайынбы, ошонуңар болсо, кадимкидей
ынтымактуулук үй бүлөдөгү көп маселе дагы ошондон дагы чечилет да. Себеби ким үйдө көбүрөөк акча короткуч болсо же болбосо туугандарына чачыраткыч, тойго бергич боло турган болсо, ал такыр ошол нерселерди тизмелеп, бул айда момчаны коротуп турсуң сен демейинче мойнуна албайт да. Адам качан көзү менен көргөндө деп ишенет да. Анан мен бюджет жасоо боюнча Instagram баракчамда аябай көп дайыма эле айтып келем. Анан сизди угатып биз бюджет жасадык, жолдошум экөөбүз кадимкидей урушпай калдык деген айымдар дагы бар. Анан кайра бир аз сөзүмдөн алыстап кеттим. Арстан экөөбүз үйлөнгөндөн кийин анан мен өзүм финанс тармагында иштейм. Анан корпорациялардын биз аудит фирмасында иштечүмүн. Биз аудит кылган фирмалардын бюджеттерин көрүп анан ушундай бюджетти биз өзүбүздүн жеке жашообузга деле колдонуп чачсак болот турбайбы деп анан мен атайын Арстандын кирешеси бул, Айсулунун кирешеси айлыгы бул деп жазып анан экөөбүздүн чыгашаларыбызды тизмелеп жазып, анан айдын аягында канча акчаларыбыз экөөбүз тең бири-бирибизге эмне кылдың, кайда короттуң деп сурагандан уялып аткан маалдарыбыз болчу. Ал убакта жаңы жаш үйлөнгөнбүз, бирок экөөбүз тең макул болгонбуз, ошол жерге тизмелеп жазып коелу да. Анан айдын аягында жыйынтык чыгарганда баарын топтой келгенде кайсы жерин азайтышыбыз керек экен, кайсы жерин көбөйтүшүбүз керек экен сүйлөшкөнгө аябай жеңил болгон да. Анан ошол нерсебиз болгон үчүн анан үй жайыбызды алып, анан кыялыбызда жашообузду курганга аябай мүмкүнчүлүк болду. Анан ошол нерселер кадимкидей дайыма бюджет жасап жүрсөңүз, ошол нерсе мындай адатка айланып калат экен. Эң негизгиси сиздин акча коротуу адатыңызды, акчаны башкаруу адатыңызды, эмнени алыш керек, эмнени албаш керек, кайсы нерсе мага керек, кайсы нерсе кереги жок деген бир акчаны башкаруу стилиңизди калыптандырууга да аябай чоң жардам берет экен. Анан бюджет жасоонун пайдаларын бир аз айтып берип кеттим. Анан бюджет жасоодогу негизги биринчи тепкич бул реалдуу максат, анан план коюу. Көпчүлүк учурда бюджет жасайбыз, акчабызды чогултабыз, анан баланча кылабыз деп мындай негизги идеябыз бар, бирок биздин ошол нерсени мындай туруктуу бир максатыбыз жок да. Мисалы Арстан экөөбүз жаш үй бүлө катары жаңыдан экөөбүз бюджет жасап баштаганда үй сатып алалы дегенбиз да, бизчи. Ошол сыяктуу үй сатып алалы. Ошон үчүн үйдүн баалары мисалы жаңы бир бөлмөлүү үй сатып алабыз деп ал убактарда 2018, 2013-14 жылдары мисалы бир бөлмөлүү батир сатып алуу Бишкекте мисалы $20,000 деп айта турган болсок, мындай ремонту жок, жөнөкөй бир 40 метр квадрат үйдө эле айтып атам. Ошол акчаны биз качан чогулта алабыз? Биз айлык кирешебиз, чыгашаларыбыз, биз ай сайын канча акча таза чогулта алат экенбиз, ошону көрөлү. Анан ошого жараша биз канча жылда ошол үйдү алганга мүмкүнчүлүгүбүз болот экен деген сыяктуу план түзгөнүбүз бизге акырын үй сатып алганыбызга, анан кийин бул жакта Канадада үй сатып алганыбызга, жашообузду кыялыбыздагыдай курганга кадимкидей жардам берип келатат да. Ошон үчүн сиз дагы мисалы бюджет жасаганы каяктан баштайм, эмне кыламын, эмне кереги бар мага деп ойлонуп жүргөн болсоңуз, бир реалдуу бир план, максат коюп алганыңыз аябай маанилүү да. Көпчүлүк кишилер айта берет, киреше чыгашаңды жазып жүр деп, жана бирок киреше чыгашамды мен ошол акчам менен аркылуу эмне кылгым келип атат деген бир реалдуу бир көрүнүктүү бир канча жылдан кийин сиз жете ала турчу бир реалдуу планыңыз болбосо, ошол нерселер жазганда дагы мындай майнабында, жыйынтыгында көрө албайсың. Муну эмнеге жазып атам мен? Мага эмне кереги бар? Жетип атпай жашоомо деп ойлошуңуз мүмкүн да. Бирок мисалы биздин мисалы жаш үй бүлөлөр, мисалы жаш жаңыдан иштеп баштаган адистер, мисалы өзүңүзгө баарыбыздын эле биринчи кыялыбыз болуш керек. Өзүмдүн биринчи үйүмдү алам дегенчи, мисалы үй алуу деген да планыңыз боло турган болсо, реалдуу план койгонуңуз аябай жакшы. Үйдү канча жылдан аларыңызды биле албайсыз. Эгер сиз азыр айына канча акча таза баардык чыгашаларыңызды чогулткандан кийин канча акча чогулта аларыңызды билбесеңиз, канча кирешеңиз, таза кирешеңиз бар экенин билбесеңиз, ошон үчүн ай сайын ошого айлык бир бүгүн тепкичтердин аркылуу үйрөтө турчу бир бюджет түзүп алсаңыз, анан көрсө менин негизги реалдуу планым үй сатып алуу боло турган болсо, ошол үйдү канча жылда сатып ала алат экенм деген мүмкүнчүлүгүңүз деп анализ жасаганга мүмкүнчүлүгүңүз болот да. Дагы мисалы чет өлкөгө окугум келет дегендер аябай көп. Үй сатып алгандан сырткары мисалы саякаттагым келет дегендер да көп. Эми ар бир өзүнүн азыркы жашоо толкунубузга жараша кыялдарыбыз, алгыбыз келген нерселерибиз ар башка. Анан ошон үчүн биринчи тепкич катары ушу 2025-жылда мисалы мен бүгүн январдын башы эле январь айына жакшынакай бюджет жасап чыгам да, январь айынын айы аркылуу бир жылда канча кирешем болот экенин 2025-жылга бюджет жасап чыгам. Мен 2025-жылдын аягында же болбосо 26-жылда эмне сатып алгым келип атат, же болбосо канча акча чогултуп койгум келип атат деп реалдуу бир көрө элестете алчу бир план түзсөңүз, анан ошо бюджет жасооңуз дагы кадимкидей оңой болот. Анан эми биз баары бир адамдын мээси ушунчалык жалпоо,
дайыма кайталанган нерселерди жасагысы келбейт да. Эгер аны аябай чоң адат кылып калыптандырып албаса, аны ортодо өзгөчө акыр аягында мотивация бере турчу бир нерсе жок болсо, жасаганга бюджетти ай сайын жасап чыгашалардын баарын туруктуу жазып турайынчы деген нерседен сизди аябай качырат да. Ошон үчүн жакшы бир сизге сонун мотивация бере турчу план түзүп алсаңыз, дайыма кирешелериңерди, өзгөчө чыгашаларыңарды анализдеп жазып, ай сайын айдын аягында мен эмне кылыптырмын деп анализ жасооңузга аябай чоң түрткү болот да. Ошон үчүн реалдуу план түзүү биринчи тепкич. Анан бюджет жасоодогу экинчи тепкич кирешелериңди эсептөө. Азыр мисалы январь айына бюджет жасагантабыз чогуу отуруп десеңиз, ушул видеону көрүп атканда мен кагазымды алдым, же болбосо компьютерде Excel'имди ачтым дагы, азыр сиз менен чогуу январь айында бюджет жасап баштайм десеңиз, потенциалдуу түрдө январь айында канча кирешеңиз болот, ошол нерсени жазышыңыз керек да. Киреше дагы мисалы балким сиздин айлыгыңыз эле болуп калышы мүмкүн, же болбосо айлыгыңыздан сырткары дагы келе турчу, мисалы балким үйүңүздү ижарага берип атасыз, же болбосо дагы жумушуңуздан сырткары дагы башка бир нерселерди иштеп атасыз, же буга чейин банктарга салып койгон депозитиңизден проценттер, пайыздар түшүп атышы мүмкүн. Айлыгыңыздан сырткары дагы кандай кирешелериңиз бар? Январь айында 31 декабрь күнү, 31 январь күнү менин эсебимде, чөнтөгүмдө канча кирешем болот деп ошол нерселерди тизмелеп жазып алганыңыз маанилүү. Киреше дегениңиз да бул деген салыкты алгандан кийин, мисалы айлыгыңыз 40 000 сом боло турган болсо, үстүнөн салыкты алып салса, мисалы 30 000 сом чөнтөгүңүздө дагана кала турган болсо, сиздин айлыгыңыз 40 000 сом эмес, 30 000 сом да. Мисалы ошо айлыгым 30 000 сом, анан баланча жерден 15 000 сом дагы келет, анан баланча жерден 10 000 сом дагы келет, анан мен 31 январь күнү менин ушунча кирешем болот экен деп жазып алганыңыз аябай маанилүү. Көпчүлүк учурда биз бюджет жасап атканда чыгашаларды эле эсептей беребиз, бирок биздин кирешелерибизди дагы мен чын эле канча кирешем бар экен, таза кирешем салыктарды төлөп салгандан кийин, кокус мисалы батириңизди ижарага берип аткан болсоңуз, батириңизди мисалы 20 000 сомго ижарага берип атасыз, бирок ай сайын 3-4 000 сомго коммуналдык кызматтарды төлөп атасыз да. Сиз демек сиз 20 000 сом эмес, сиздин кирешеңиз 17 000 сом да. Ошондой кирешеңизди таза эсептеп алып туруп, анан менин бюджетимди баштай турган биринчи тепкич ушул болот деп аныктап алганыңыз аябай маанилүү. Мен мисалы азыр айлыгымдан башка кирешем жок. Анан киреше деп жазганда айлыгым деп жазам. Анан жолдошум экөөбүздүн басма үйүбүз бар. Анан ал социалдык долбоор болгон үчүн ал жерден деле көп киреше келбей эле. Анан бирок биз өзүбүздүн ал азыр минуска иштеп аткан убагы, бирок алардын өзүнүн бюджети бар. Эгер мисалы бизнесиңиз бар боло турган болсо дагы бизнестин бюджети бир аз башкачараак. Анан аны өзүнчө мындай бухгалтериңер менен иштешүүңөр сунуштайм. Бул жерде биз мындай жеке үй бүлөлүк бюджет жөнүндө сөз кылып атабыз да. Анан бюджет жасоонун эң негизги тепкичтеринин бири, үчүнчү тепкич, бул чыгашалардын түрлөрүн аныктоо. Мурун бюджет жасаш керек, киреше чыгашаларды жазыш керек дегенде, мисалы мен жөн эле чыгашаларды шагыратып жазып алып, айдын аягында канча акча коротуптурмун деп анализдеп койчумун. Көрсө ал нерсе аябай туура эмес экен. Себеби бул сенин акча коротуудагы кайсы акчаны каяка коротушум керек, эмнени алышым керек, албашым керек деп мисалы анализдөөңүзгө, өзүңүздүн напсиңизди тыюуга, ошо акчаны башкаруу стилиңизди аныктоого жардам бербейт экен. Көрсө чыгашаларды 3 негизги категорияларга бөлүп алганыбыз аябай маанилүү экен. Биринчиси бул туруктуу чыгашалар, англис тилинде fixed деп айтылат. Туруктуу чыгашалар дегениңиз, мисалы сиз үйүңүздү мисалы ипотекага алган болсоңуз, ай сайын ипотека төлөйсүз да, кааласаңыз каалабасаңыз да, бул туруктуу ипотека, банкка төлөнө турган нерсе. Же балким батирде жашасаңыз, батирди ай сайын төлөй турган нерсеңиз, сиз көчөдө калбайсыз да, үйүңүздө жашашыңыз керек. Андан сырткары мисалы коммуналдык төлөмдөр бар, аларды ай сайын сөзсүз түрдө төлөшүм керек деген сыяктуу. Негизги туруктуу буларсыз болбойт, жашоого болбойт деген негизги чыгашаларыңызды өзүнчө бир категорияга алып жазып алганыңыз маанилүү. Себеби аларды манипуляциялоо, аз айтканга аракет кылуу бир аз оорураак болот. Аз айтканга аракет кылуу же балким өзгөрткөнгө аракет кылуу бир канча ай, балким жылды талап кыла турган нерсе. Ошон үчүн аны туруктуу чыгашалар деп коет да, өзгөрткөнгө мүмкүн эмес деп. Анан сиз ойлонуп көрүңүз, мен сизге бир канча мисал бергенге аракет кылдым. Сиздин жашооңузда дагы сөзсүз коротушум керек деген чыгашаларыңыз кайсылары, ошолорду дагы өзүнчө бир группага тизмелеп алыңыз. Андан кийинкиси өзгөртүүгө мүмкүн, же болбосо variable деп айтылат англис тилинде, ошондой чыгашаларды. Бул нерсеге сиздин тамак аштарыңыз, косметикаңыз, кир жуучу каражатыңыз, мындай жашообузга ала турчу чыгашаларыбыз болот го, кийим-кечектерибиз, достор менен кийим-кечектерибиз мисалы, ошол чыгашаларыбыздын баардыгын өзгөртүүгө мүмкүн. Мисалы
жалаң мисалы кымбат уйдун этин жеп аткан болсом бир аз азайтканга мүмкүнчүлүк бар, кийинки айда жалаң тооктун этин жейин деген сыяктуу мындай өзгөрткөнгө мүмкүн, же болбосо азыраак тамак жейин, сүттүн ордуна мисалы каранда чай ичип турайын деген сыяктуу мүмкүнчүлүктөрүбүз болот да, бир тамак аш менен да бир манипуляция жасаганга мүмкүнчүлүгүбүз бар. Мисалы бул айда кийим сатып алганга сатып алайын, же болбосо сатып албай эле коеюн, азыр былтыркы эле курткамды кийип турайын деп чечим чыгарып ганга мүмкүнчүлүк болгон үчүн бул чыгашаларды өзгөртүүгө мүмкүн, же болбосо англис тилинде variable деп айтабыз. Ошол чыгашаларыңызды өзүнчө жазышыңыз керек. Анан бюджет жасадым деп мисалы январь айы деп биз кагазга жазып баштаган болсоңуз, мисалы январь айында биринчи тепкичте биз биринчи тепкич катары кирешеңизди жазып алыңыз дедиңиз. Анан кирешеңиздин астына чыгашаларыңызды биринчи группага туруктуу чыгашаларым, анан экинчи группага variable же болбосо өзгөртүүгө мүмкүн чыгашаларым деп экинчи группага өзүнчө бөлүп жазсаңыз аябай жакшы болот. Анан үчүнчү чыгашаларыбыз бул occasional деп коет, же болбосо сезондук чыгашалар да. Дайыма кереги жок. Мисалы тойлорго барабыз, шернелерге барабыз, концертке барабыз, же болбосо жайында көлгө түшкөнү барабыз, саякатка барабыз. Бул жашообузга мындай эгер тепкич менен карай турган болсок, туруктуу чыгашаларыбыз дайыма коротулган чыгашалар, анан өзгөртүүгө мүмкүн тамак аш, кийим кечек, ооба аларсыз жашай албайбыз, бирок өзгөртүүгө бир аз мүмкүн. Андан кийинкиси болсо үчүнчү тепкич деп карай турган болсоңор, ошо жана сезондук чыгашаларда, мисалы тойго барбай койсоңуз деле болот да, мисалы жайында көлгө түшпөй койсок деле болот да, мындай сезондук дайыма боло турчу эмес, жылына бир канча жолу, же болбосо айда балким бир жолу боло турчу бир сезондук деп айтып койсок болот. Ошондой чыгашаларды өзүнчө группага бөлгөн аябай маанилүү. Анан январь айынын потенциалдуу түрдө мисалы туруктуу чыгашаларым канча болушу мүмкүн деп, анан декабрдан мындай үлгү алып жазсаңыз болот да. Декабрь айында мен канча акы короттум эле үйгө, коммуналдык төлөмдөргө деп, анан өзүнчө мисалы декабрь айында болжол менен мисалы мен балким 30 000 ижарага төлөп жашай турган болсоңуз, коммуналдык эсептериңиз 3 000 сом боло турган болсо, анан дагы балким интернет төлөмүңүз ал бул менен бирип мисалы 35 000 сом декабрда төлөптүрмүн, потенциалдуу түрдө январда деле ошону төлөшүм мүмкүн деп ошону жазсаңыз болот. Андан кийин мисалы өзгөртүп турган тамак аш чыгашаларыңызды, мисалы өзгөртүп турганда чыгашаларыңызды кайра эле декабрь айында тамак ашка канча короттурмун деп, албетте жаңы жылда толтура коротуп салдык, бирок жаңы жылды эске албаганда мындай нормалдуу шарттарда канча акча коротом деп, анан ошого да өзүнчө бир бюджет жасап койсоңуз болот да. Андан кийин occasional дегеним, seasonal дегеним, ошо жана сезондук дегеним, ошо жерге январь айында потенциалдуу түрдө кайда конокко барасыз, же болбосо ким менен жолугасыз, же балким бир өзгөчө бир баняга түшүп келейин деп атасызбы, мындай дайыма жасалбай турчу бир эсептериңиз бар болсо, мен ошо балким ошолорго мисалы 5 000 сом коротуп калышым мүмкүн деп бир бюджет жасап койсоңуз болот да. Анан бул кийинки тепкичтерде келет. Анан айдын аягында эмне болот, ал кийинки тепкичтер менен чогуу анализдегенге аракет кылабыз. Бул 3 категорияга бөл дегеним себеби, кийинки айда балким чыгашаңызды азайткыңыз келсе, кайсы категориядан эмнелерди азайтканга мүмкүнчүлүгүңүз бар экенин көрүп аласыз да. Анан мындай канча чыгашаларымдын канча пайызын бул группа түзүп тур, канча пайызын тиги группа түзүп тур да, канча пайызын жанагындай той топурга, сезондук чыгашаларга кетириптирмин деп, анан анализдегениңизге аябай сонун жардам болот да. Үчүнчү тепкичте потенциалдуу түрдө сиздин чыгашаларыңызды бөлүп чыгарганга категорияларга, 3 категорияга бөлгөнгө мүмкүнчүлүгүбүз болду. Анан эми 4-чү тепкичте болсо, ошол категорияларга декабрь айындагы негизги короткон суммаларыңыз менен январь айында болжолдуу түрдө 3 категорияда ушунча акча коротот экем деп мындай негизги сумманы жасап алдыңыз да. Эми 4-чү тепкичте ар бирин эстеп көргөнгө аракет кылыңыз да. Мисалы мен сезондук деп эсептеп койгончу, жана той топур деген нерселерге мисалы канча акча короттурмун, балким 10 000 сом кетиптир деп ойлоп атасыз, бирок 10 000 сомду деталдуу түрдө бөлгөндө чын эле каяктарга короттурмун, бул айда да кайра кайталанабы деп, анан бюджет жасаганда мындай ошону мындай бөлүп чыкканга аракет кылсаңыз болот да. Анан 5-чиси, бул азыр биз январь айынын башы, январь айга потенциалдуу түрдө биз бир черновой бюджеттин вариантын түзгөнгө аракет кылдык. Кирешеңизди жазып чыктык. Кирешеңиздин алдына 3 категорияга бөлүнгөн чыгашаларыңызды жазып чыктык. 31 январга чейин мен потенциалдуу түрдө ушул нерселерди коротом деп бир азыр ушул видеону көрүп ушу жерге чейин жазып койдук деп эсептегенибизде, бир жума өткөндөн кийин ошол бюджетиңизди кайра карап көрөсүз да.
кайсы жеринде эмнесин унутуп калыптырмын, жанына мисалы кокус мисал келтирип берсем, ошол эгер 3 категорияга бөлүп жазган болсоңуз, чынында эмнелерге короттум, мен мисалы 20 000 сом 20 000 сом туруктуу эмесмин да, өзгөрө турчу эсептерге, чыгашаларга бөлүп койгон болсом, мен бир жумада канча коротуптурмун, 20 000 сомду мисалы 10 000 сомун эле бир жумада коротуптурмун, мен бюджетим туура беле, туура эмес беле, кайра карап көрөйүнчү деп, анан жана чыныгы короткон акчаларыңызды, чектериңиздин баарын чогултуп алып, анан бюджетиңиз туурабы, туура эмеспи карап көрсөңүз болот да. Анан жума сайын текшерип отуруп, анан айдын аягында реалдуу бүт эсептериңиздин бюджет мен канча деп күттүм эле, канча болду деп, анан мынтип салыштырып көрүүгө мүмкүнчүлүгүңүз болот да. Ошон үчүн ошол нерсени айдын аягына таштап койбой, адам көп нерсени унутуп калышы мүмкүн. Бюджетиңизди кайра ачып, анан бир жумасына бир канчалык реалдуулукка жакын экен деп мындай карап анализдеп коюп турсаңыз да болот да. Аябай бул нерсе аябай жакшы нерсе, мен аябай жакшы көрөм. Күндө бюджет ачып караганды жактырбайм. Мындай бир жумасына бир, 2 жумасына бир чын эле реалдуулукка жакын бекен деп карап койгонго аракет кылам да. Анан 6-чысы, бул бюджеттен сырткары дагы бюджет жасап атканда чыгашаларыбызды, кирешелерибиздин баарын жаздык, бирок биз кокус болуп калса деген күндөргө көп акча бөлбөйбүз да. Анан бизде кыргыздарда андай нерсе жок, Кудай сактасын, жаман болот деп айтпаш керек. Жаман болот деп өткөндө да бир финансылык сабаттуулук боюнча негизги киришүү фундамент видеомдо адам кокус күндөргө дагы бир кырсык боло турган болсо, же жумуштан чыгып кала турган болсом, жана орустарда на черный день деп айтып коет го, ошондой сыяктуу кокус мен азыр иштебей кала турган болсом, 6 айда, жакынкы 6 айда мага жашаганыма жете турчу акча чогултуп коюшум керек деген түшүнүк бар да. Ошол бир сумма чогултуп коюш керек дегенчи, ошол туурасында жазсам аябай көп негативдүү комментарийлер келиптир. Жаман болот деп күтпөш керек, жакшылыкка деп эле чогултуп коюш керек деп. Анысыңар эми макул кыргыз болгондон кийин жакшылыкка деп жогоруп эле бизге эч нерсе болбойт, бирок ошол нерсени чогултуп коеюнчу деп, анан бюджеттен сырткары ошо киреше чыгашалардын баарын эсептегенден кийин белгилүү бир сумманы айына бир 500-600 сом болсо да ошол эсепке өзүнчө чогултуп койгон аябай маанилүү. Бул нерсе биздин Кыргызстанда өтө көп кездешкен нерсе эмес, бирок башка өлкөлөрдө, мисалы биз жашаган Канадада досторумдан сураганымда сөзсүз түрдө ошондой эсептери бар. Кокус иштебей кала турган болсом колдоном деп, анан ай сайын ошол жерге акча чогултуп коюп турушат да. 6 ай бул нерсеге лимит минимум 6 айда иштебей кала турган болсоң, 6 айда сени үй бүлөңдү багыла турчу, жете турчу резерв деп айтып коет, резервный фонд орусчасы. Көпчүлүк киши 6 айдын ичинде кокус ооруп кала турган болсо, оорусунан айыгып, же болбосо жумуш жок кала турган болсо, кайра бир жаңы жумуш тапканга жете тургандай бир период, убакыт деп эсептелет да. Анан эгер ошондой нерсеңиз жок болсо, буга чейин бюджет жасап көргөн эмес болсоңуз, мисалы январь айынын бюджетин жасап атканда, 2000 сом ушул айга бөлүп коеюнчу деп, ошо 3 категорияга бөлгөн чыгашалар жасабадыңызбы, ошонун жанына бир 4-чү категория кылып ачып туруп, анан ошо кокус токтоп, жакшы күндө эле коюңуз, же жаман сөз айттың деп, анан да мен да азыр төмөндө урушпагыла, жакшы күнгө деп эле бир эсеп ачып, же болбосо бир бөлүк алып, анан биз акчаңызды өзүнчө бөлүп койсоңуз болот экен. Бул аябай жакшы нерсе. Эгер көнүп алсаңыз, мындай кийин акча чогултууга дагы мүмкүнчүлүк түзүп турат да сизге. Анан акыркы тепкич, жума сайын текшерип бүткөндөн кийин 30 январь болду, бүттү. Эми мен бюджетим канчалык реалдуулукка жакын болуптур деп текшерип көрүү аземи салтанаттуу деп айтайын. 31 январь күнү менин потенциалдуу түрдө ушунча акча кирешем болуп, ушунча короткондон кийин анан чөнтөгүмдө мынча акча чогултканга мүмкүнчүлүгүм калат экен деп эсептеп койгонсуз да. Анан ошол нерсенин жанына 31 эгер жума сайын болсо, жума сайын жазып турганыңыз аябай жакшы, бирок ошол бюджеттин жанына дагы бир барак ачып алып эле айдын чыныгы киреше чыгашаларын жазып отурганыңыз аябай жакшы болот да. Анан ошондо айдын аягына келгенде, 31 январда келгенде сиздин эки барактагы чөнтөгүңүздүн сүрөтү эки баракта болот. Биринчиси сиздин бюджетиңиз, экинчиси реалдуу чын эле короткон, чын эле ошол айда болуп болгон чөнтөгүңүздүн сүрөтү. Анан кирешеңизге салыштырып көрүңүз. Чыгашаларыңызда ар бир категорияларда, мисалы менин туруктуу чыгашаларыңызда өзгөрүү деле болбойт болуш керек, себеби эми ошол эле ипотека алып төлөгөн үйүздө, ошол эле батирдеги үйүздө, же болбосо үйүбүз өзүбүздүкү боло турган болсо, ошол эле коммуналдык төлөмдөрдү төлөп жашадыктан ал нерселер көп өзгөрүп кетпеген үчүн ал жерден
чыныгы актуалдуу, ошол чыныгы болгон чыгашаларыңызды бири-бирине салыштырганда көп айырма деле көрбөшүңөр мүмкүн. Айырманы экинчи категорияда көбүрөөк көрүшүңүз мүмкүн. Себеби ал жерде тамак-аш, кийим-кечек, анан ресторанга барганыңыз, ал бул деп өтүп мындай өзгөртүүгө мүмкүн болгон чыгашаларыңыз деп сиз балким мисалы мен ошого 20 000 сом коротушум мүмкүн. Негизи ай сайын 20 000 сом коротом деп белгилеп койсоңуз, балким январь айында 25 000 сом чын эле коротуп койгон болосуз, же балким 15 000 сом короткон болосуз да. Ошол сыяктуу салыштырып көрсөңүз болот. Анан ошондо салыштырып атканда дагы мисалы мен кофейняларга монча сомго барам потенциалдуу түрдө десеңиз, салыштырганда кофейняларга андан да көп барып калышыңыз мүмкүн. Анан көрсөм мен кийинки айда кофейняларга азыраак барышым керек турбайбы деген сыяктуу мынтип салыштырып көрүүңүзгө мүмкүнчүлүк болот да. Анан эң акыркысы эсепте акынчы 3-чү категория деп эдик белек, жана сезондук чыгашалар деп. Жана ошо сезондук чыгашаларды да бири-бирине салыштырганда кокустук болуп кетет, эми ар кандай бирөөгө Куран окутуш керек болот, же болбосо той боло калат. Анан ошол нерселерди салыштырып көрсөңүз болот да. Мен күткөндөй мисалы ушундай сезондук чыгашаларга 10 000 сом коротом дедим эле, көрсө 15 000 болуп кеткен турбайбы деген сыяктуу. Анан муну кантип азайтыш керек, муну кантип көбөйтүш керек деп анан мынтип бири-бирине салыштырып көрүүгө мүмкүнчүлүгүңүз болот. Анан 31 январь күнү сиз түзгөн бюджетиңиз менен чыныгы чөнтөгүңүздүн картинасы аябай дал келет. Мүмкүн болушунча сиз бюджетти айкөлдүк менен көп акча коротом деп жасап коюп турмун, көрсө мен анчалык деле эмес экен, азыраак эле корото турбаймынбы деген мүмкүнчүлүгүңүз болот деп ишенем. Анан ай сайын кааласаңыз бул башталгыч катары бир бюджет түзгөндөн кийин январдын 31-ине келгенде, анан январдын 31-инде бюджетиңизге салыштырып көрүп, анан мүмкүн болушунча сиздин айына канча кирешеги болуп, канча чыгашаңыз болгонун көрүп алдыңыз. Анан ошол нерсени 12-ге көбөйтүп 2025 жылга бир жылдык да бюджет жасап, анан жылдын аягында эмне болот экен. Мен мисалы биринчи тепкич катары реалдуу план түзгүлө дебедим эле. Ошол жерде мисалы үй сатып алам деген планым боло турган болсо, чын эле үй сатып алам деген кыялыма жакындайт бекем, жакындабайт бекем деп анан анализ жасап көрсөңөр болот да. 12 айды 12 бараката жасап көрсөңөр болот. Бир жылдык бюджет түзүп атып, же болбосо ошол нерсени 12 эле көбөйтүп, мындай жалпылап бюджетти жасап койсоңуз болот, убактыңызга жараша. Мен азыр бюджет жасоонун сизге дептерде жасай турган эң жөнөкөй примитивдүү түрүн айтып берген аракет кылдым. Бирок ушул эле методиканы колдонуп, сиз Excel'де жасасаңыз дагы аябай сонун болот. Excel'дин таблицасын колдонгон болсоңуз, интернетке жазсаңыз сонун атайын шаблондор дагы бар. Издеп таап алсаңыз, дайыма өзүңүзгө ылайыкташтырып оңдоп алсаңыз болот. Же болбосо Excel'ден ал аябай кооз нерсе болуш деле керек эмес. Жөнөкөй өзүңүзгө ылайыктуу бир таблица түзүп алып жазсаңыз деле болот. Ошол менин видеом пайдалуу болду деген үмүттөмүн. 2025 жылы финансылык эркиндикке чыгууңузга, кыялыңыздагы, максатыңыздагы балким бир үй алууңузга же бир жерге бир саякаттап келүүңүзгө бир себепчи болот деген үмүттөмүн. Эгер ушул видео пайда таптым, жакшы болду десеңиз, лайк басып койгонду унутпаңыз, баракчама жазылганды дагы унутпаңыз. Анан пикирлериңиз болсо төмөндө жазып коюңуз.